мал сарайда саануу үчүн түзүлгөн негизги шарттар. Заман шартына жараша Кыргызстандагы сүт фермаларын ыңгайлуулугуна жана курулушуна карай негизинен 3 типке бөлсөк болот. Биринчиси туюкталган жабык типтеги сарайлар. Советтер Союзу учурундагы 200-300 баш уйга ылайыкталып проектиленген, бар тарабы жабык уйлар байлоого ылайыкташылган курулуштар. Мындай варианттын жакшы жагы анын жылуулугу жана бекемдиги болгон менен кемчиликтери катары анын өтө кымбаттыгын, малга эркин эс алууга шарт жоктугун, кароо жана тейлөөнүн өтө машакаттуу экенин айтсак болот. Экинчи тип уйлар эркин жүрүүгө ылайыкталган жартылай жабык бастырмалуу типтеги сарайлар. Үчүнчүсү жогорку эки типтеги сарайлардын гибриди болгон комбинацияланган сарайлар. Учурда өзүнүн арзандыгы, мал үчүн ыңгайлуулугу жана эффективдүүлүгү менен ачык типтеги фермалар барган сайын популярдуу болууда. Буга чейин Кыргызстанда белгисиз болгон мындай сарайларда эң негизги орунда малдын саламаттыгы, эркиндиги жана гигиеналык жумуштардын ыңгайлуулугу турат. Биз мурунку сабактарда айтып өткөндөй, сиз саануу үчүн ферманын проектин тандаарда андагы малга болгон шарттарды эң башкы критерий деп алышыңыз керек. Уйдун мал сарай ичиндеги жагымдуу шартын кыскача уй үчүн идеалдуу күн деген схема менен түшүндүрсөк болот. Башкача айтканда, бул уйдун 1 сутка ичиндеги ойдогудай жагымдуу жана пайдалуу жашоосунун расписаниясы. Саан уй өзүн кандай шартта мыкты сезет? Ал расписанияга ылайык уйдун күнүмдүк жашоосу төмөнкүдөй зарыл бөлүктөрдөн турушу керек. Саан уй жатуу же жуушоого күндүн 50%-ын же 12 саат жумшайт. Сутканын 21%-ын, башкача айтканда 5 саатты тамактанууга коротот. Сааганга 13% же 3 саат жумшалат. Бул убакыт чакан эмес, чоң фермалардагы иш уюштурууга тиешелүү. Бой денени жазуу, тазалоо, массаж жана профилактика иштери 6% же 1,5 саат. Уйлардын өз ара баарлашуусу 6% же 1,5 саат. Суу ичүү 4% же 1 саат. Бул схемада көргөзүлгөндөй, саан уйдун убактысынын эң орчундуу бөлүгүн тамактануу менен эс алуу ээлейт. Андыктан, кандай гана сарай курууну каалабаңыз, эң биринчи кезекте ушул эки шартты башкы орунга коюп проектлешиңиз зарыл. Эми жогоруда айтылган шарттарды тереңдетип кароого өтөлү. Суу. 1 литр сүт өндүрүү үчүн уйдун организми болжолу 4-5 литр суу керектейт. Башкача айтканда, малдын породасына, салмагына, сүттүүлүгүнө, аба ырайына, жеген жемине карата бир уй 60 литрден 120 литрге чейинки сууну 1 суткада иче алат. Кандай типтеги сарай болбосун, ал жерде суунун 24 саат бою жетиштүү болушу шарт. Кадимки сүт дагы 85%-га суудан турат. Кышкы суукта шыргалаң муздак суу берүү, биринчиден малдын энергиясын алса, экинчиден муздак суу 9 кат жана жумурдагы тамак сиңиртүүчү микроорганизмдер менен бактериялардын иштөөсүн жайлатып, саан уйдун организмине оорчулук келтирет. Натыйжасы сүттүүлүк өксүйт. Шыргалаң суу малдын ички органдарын гана эмес, анын тишинин эмальдарын да талкалай турган зыяндуу күч. Бул маселени автоматтык суу жылыткычтары менен чыгарылган заманбап сугаруучу ноолорду орнотуп чечсе болот.
4 уйга расходу ашып кетсе $100 кетет. Бирок күнү түнү свободно каалаган убагында сууну ичет. Бул сүттүн көлөмү менен анан сенин күнүгө 1 саат бош убагың калат. Ошо менен эле сен актап коесуң. Расход минимальный. Чашка $20 баасы көп кымбат эмес. 2 уйду спокойно обслужить этет. Если загонго коюп койсоң, 5-6 уй деле 1 чашкадан иче берет. Бир койсоң, ал иштеп тура берет. Мисалы, Союзда калгандар деле иштеп атпайбы? Уже 20-30 жыл Союз тарады, 30 жыл тарагандан кийин деле иштеп жүрдү. Уже кеминде 40 жыл иштеп турат. Установка бүт бары 2 уй обслужить этиш үчүн $40. Бул көп акча эмес. Уйдун чесалканын экономический расчеты. Чесалка бул сүттү көбөйтөт, эмне үчүн кан жүгүрүп, буларга массаж болуп сүт көбөйөт. Научный подход где-то от 5 до 10% увеличения молока. Бир чесалка азыр где-то $750 турат. Бул 60 000 сом бүгүнкү күндө. Бир чесалка где-то 15 уйду обслужить этет. 15 уй в среднем где-то 1,5-2 литр кошуп берсе, бул 30 литр. Сүт көбөйүш керек бир күндө. Бул 20 сомдон средний айындагы баа менен эсептесек, бул 600 сом болот бир күндө. Биздики 600 болбой эле койсун. Биздики примерно 400 сом чыксын прибыль. 15 уйдан увеличениясы бир күндө. 400 сом эле кош берсин. 60 000 400 сомго кошсок, бул чесалка себя оправдывает за 150 дней. 5 айда өзүн актайт. И это действительно ошондой эле болот. Плюс бул чөнтөгө тийбейт. Бул же эмне добавление болот. 2 литр. Сен чөнтөгө тийбейт. Чесалка болсо да болбосо да сен чөнтөгүңө тийбейт. Бир гана первоначальный. 60 000. Зато 150 000 алып келип коет, андан кийин уже прибыль иштейт. И ошол эле тойтоңар менен биз ошол эле бүт бара эч нерсе өзгөрүлбөйт. Единственно сарайдын бир жеринде бир бурчунда чесалка турат. Болду. Кичине свет кетет. Кичине свет кетет, эми ал жерде 0,75 киловатт. 0,75 киловатт, ал бир айда может 30-40 сом расход болот. Суунун тазалыгы да абдан маанилүү. Күн ысыкта көпкө туруп калган жана кир идиштерде сакталган суулар ошондой эле көлчүк суулары менен мал сугарууда ич өткөк жана башка мүшкүлдөргө алып келет. Негизи саан уй үчүн бериле турган суунун идеалдуу жылуулугу деп 30-35 Цельсий градустагы абал эсептелет. Тоют. Мал акырдагы азыкка каалаган учурунда кенен жеткендей шартта болушу керек. Эңсеген маалында тоютка жете ала албай, умсунуп калган мал сүтүн азайта берет. Акырды таза кармап, топурак, кум, кык же ылайдын тоютка аралашуусуна жол бербеңиз. Акырды күнүнө тоютту жаңырткан сайын тазалап туруу талапка ылайык. Бул практикалык шарттарга толук жооп берген үчүн акыркы учурларда Кыргызстандын фермаларында эскиче темирден же жыгачтан жасалган аштоолор эмес, жерге бетондоп коюлган акырлар популярдуу болуп бара жатат. Мунун артыкчылыктары арзан, тоют салууга жана шыпырып тазалоого оңой, көңтөрүлүп калбайт, жем чөп чыгым болбойт, жана малга травма кылбайт. Уйдун физиологиялык акыбалына карата бериле турган жемдин чыктуулугу жана аш болумдуулугу өзгөрүп турат. Лактациянын жогорку чегине жеткен учурда тоюттун аш болумдуулугу менен чыктуулугу да жогорулайт. Ал эми уй байыган учурда же оорсок кезинде тоюттун көлөмү
жана калориясы азайтылат. Рациондун чукулунан тез өзгөрүшү малдын организми үчүн стресс жаратып, ал гана эмес ден соолугуна да залака тийгизет. Малканадагы аба жана температура. Саануй өзүнө комфорттуу аба ырайында жакшы сүт иштеп чыгарат. Белгилүү болгондой, уй өзүн +20 жылуудан -10 чейинки суукка чейин жакшы сезет. Ал эми суук -5 градустан төмөн түшкөндөн тарта денесинин табын кармап туруш үчүн кошумча энергия талап кылынат. Бул учурда зарыл шарт түзүлбөсө, уй сүт иштеп чыгууга бөлүнгөн энергиянын көп бөлүгүн жылынууга жумшап жиберет. Ал эми ысык 20 градустан жогору болгондо, уй денесиндеги энергиянын көбүн өзүн муздатууга сарптайт. Андыктан заманбап фермалардагы вентиляция, желдеткичтер, муздак суу чачкан душтар жөн гана кооздук үчүн орнотулбастан, алар саануйдун сүттүүлүгүн арттырууда чоң роль ойнорун айта кетели. Ысыктан алган стресстен уйдун сүтү азаят, аппетит качат, кысыр уй күүгө келбейт. Муну жаратылыш да тастыктайт. Жай саратанда жайыттагы уйлардын күн ысыганда суу жээктеп, токой аралап качканын малдын өзүн сактоо инстинктинин иштеши деп түшүнсөк болот. Саануй үчүн 20 градус суукка караганда +20 градус аптаптын зыяны көбүрөөк. Асты кургак болуп, капталдан жел аргы шамал урбаса жана тоют жетиштүү болсо, уй баласы Кыргызстандын шартындагы кыш мезгилинде сүттүүлүк сапатын жоготпойт. Стандарттарга ылайык ар бир уй үчүн сарай ичиндеги абанын көлөмү 60 метр кубтан аз болбошу керек. Жана эгер жабык имарат болсо, андагы аба кеминде ар бир 5 саатта толук желденип, алмашып турушу шарт. Сарайдын кеңдиги жана мейкиндик. Сарай курууда эске ала турган маанилүү фактор акырдын узундугу. Бардык мал бир учурда тоюттанганда толук жана кенен баткандай узундукта болушу шарт. Төбөсү жапыз, терезелери жок, тар кепелердеги аммиак аралашып бузулган аба малга жылуулукка караганда зыянды көбүрөөк алып келет. Ошондой эле ным, сыз жерде жаткан малдын эс алуусу жакшы болбойт. Бардык тарабы туюк, жабык сарайларга караганда сырттагы 2 же 3 капталы жел аргыдан тосулган, төбөсү жабык, асты кургакталган салкын бастырма уй үчүн мыктыраак. Сарайды мал санына эсептегенде, ар бир баш уй үчүн эң аз дегенде 8 метр квадраттан кем эмес аянт каралат. Мындан аз болгон учурда бадада бала салуу, травма, тери жана өпкө оорулары, гигиена сыяктуу проблемалар жарала баштайт. Эс алуу. Жогоруда айтылгандай саануй үчүн денесин жазып, кеңири эс алуу өтө маанилүү. Биринчиден, жуушап эс алуу уйдун кан айлануусун 30%га жакшыртат. Сүт каналдары бошоп, желин бездеринин иштеши тездейт. Уйду бир жерге жылдырбай байлап коюу эс алууга кедергисин тийгизет. Бирдей тоюттандырылып, бирдей багылган эки уйдун дайыма жакшыраак шартта дем алганынын сүтү арвын болору илимде далилденген. Эс алып жаткан уй аптаптан, жел аргыдан, нымдан жана ызычуудан корголгон учурда гана фермада эс алуу ойдогудай уюштурулган деп айтууга болот. Себеби уйдун жатып алып кепшегени да организм үчүн аябагандай күчтү талап кылган процесс. Андыктан сүттүүлүк уйдун эс алуу шартынын уюштурулушуна да түздөн түз байланыштуу.